Биздин алгачкы коногубуз дагы келип калган учуру. Азыр ар бир эфирибизде биз кол өнөрчүлөрдү чакырып, алардын өз тажрыйбасы менен, өнөрү менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Азыр дагы азыркы учурларда, азыркы мүнөттөрдө бизге сонун коногубуз келип калыптыр. Айгерим Мамбеталиева өзү ар кандай айымдарга арналган сонун кооздуктарды жасайт экен. Жада калса баш кийим деп аталган, жана тюрбан деп аталган баш кийимдер дагы бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен. Рахмат. Жакшы келе алдыңызбы? Ооба. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Азыр эми жакшылап сүйлөп, ушул мүнөттөрдү бири-бирибизге айтып берип, тажрыйбабыз менен бөлүшөлү. Келиңиз анда. Негизи эле алгач эмнеден баштадыңыз эле өзүңүздүн өнөрчүлүгүңүздү жана канча жыл мурун? Башында негизи өзүм үйдөн отуруп, 5 балам бар, үйдөн отурчумун. Анан жолдошума жардам берейин деп баштадым. Анан өзүмө дагы жагат, өзүм иштеймчи. Ал эми буга чейин өзүңүздүн өнөрүңүздү байкачу белеңиз, мисалы үчүн жаш чагыңызда, кичинекей чагыңызда бир нерсе жасап калчу белеңиз? Буга чейин жок. Буга чейин кыздар менен үйдө отуруп картинка жазачу. Декоративный картинкалар жасап, бөлмөлөргө келип койчук. Анан ошо отуруп ушундай ой келди да, жасап баштасам. Эң алгачкы өзүңүздүн жасаган кооздугуңуз эсиңиздеби? Ооба, бантиктер болчу анда. Бантиктер? Бантиктер, заколка, резинка. Ал эми албетте мен сизге айтып өткөм, биз деген бүгүнкү эфирде биздин көрүүчүлөргө кандайдыр бир дем күч берип, ушундай кылып жасаса болот, баарыбыздын эле колубуздан келет деген сөздү тастыктап беребиз да. Бүгүн эмне жасайбыз? Розочкадан ошо эми корейский фетр, жалаң корейский фетрлардан колдоном. Ошолордон роза жасап, заколка. Заколка жасайбыз, э? Анда баштай берели. Андан соң сиздин бул буюмдарыңыз жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Квадрат кылып кесип алабыз. Баарын көбүнчө на глаз жазайын, ченебейм, сантиметрлар. Бул атайын эмне деген кездеме дедиңиз? Корейский фетр деп коет. Корейский фетр. Базарлардан тапсак болот экен демек, э? Базарларда негизи жалаң китайский, негизи колдонбойм да, китайский. Корейский фетр мындай материалда жакшы. Гипоаллергендүү, э? Эч кандай аллергиялык реакцияларды козгобойт экен. Андыктан корейский фетр дейт. Азыр угуп туруңуздар. Жакшылап мына кесип жатат. Биринчи тоголок кылып кесип алыш керек, форма келтирип. Демек биринчи 4 бурчтук квадрат кылат экенбиз дагы, андан соң бурчтарын. Бурчтарын кесип, муну тоголок кылып алабыз. Бизге азырынча кайчы менен эле эмнени көрүп жатабыз? Жанагы кездемебизди көрүп жатабыз. Анан муну спираль менен кесип баштайбыз. Муну розанан эмесин бүтүрүп алабыз. Розанын эмелери болуп атат, бул ушунда жанагы желекчелери, желекчелери болуп атат. Мына мындай кылып көрсөтүп койсоңуз дагы болот, көрсөтүп кессеңиз болот, биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун үчүн. Розанын желекчелери бар го, мына ошолорго ылайыктуу кылып азыр кайчы менен кесип жаткан учуру. Терек кылып кесебиз, анан ушинтип спираль менен кетеребиз аягына чейин. Аягына чейин. Демек бул кездеме түгөнгү чөктү экен да, э? Ооба, негизи жаңы үйрөнүп жаткандарга атайын эме сатылат, спираль розочка кескенгечи, коз болуш үчүн. Ошо кол көнүп калгандыктан өзүм ошо кол менен кесе баштадым. Анын ордуна кайчынын ордуна башка колдонулат экен да анда, э? Жок, ошо кайчы менен кесилет, только заранее жанакы өчүргөн эмелер бар, фломастерлер менен чийип алышат формасын, анан форма менен кесишет. Красивый форма болуш үчүн. Демек, азыр биз айтып өтөлү, биздин көрүүчүлөр, азыр үй кожойкелери көрүп жатсаңыздар, корейский фетрди аласыздар, жанагындай өчө турчу калемди аласыздар дагы өзүңүздөр чийип алып, мындай толкунчаларды, анан кайчынын жардамы менен кесип чыгат экенсиздер. Ушунчалык узун, анан пайда болот экен мындай кездеме, Кармасаң дагы абдан колго жагымдуу экен. Колго да жагымдуу, мындай Кытайдын эмеси башкачараак болот. Булардыкы кармаган иштегенге жакшы да булар менен. Мунун баарын өзүңүз жасагансыз. Ооба. Абдан сонун.
башымда да көрсөтүп койбойнбу? Ай, абдан жакшы көрүнөт экен. Образдарга. Анан кейинен алып, Ушунун баары өз колу менен жасалган. Абдан жакшы. Эмне кылып атабыз эми? ороп алабыз. Мынтип ручка кылып формасын келтиртип орой беребиз. Жанагы кесилген кездемени эми ороп баштадык, түтүк чогулуп, А бул клейди колдондуңузбу азыр? Ооба. Колдонбой деле койсо болот, бирок колдонсо болот. Мындай башын чаптап. Ушундай кыймылдар менен пайда болот экен да демек. Анан астын клейлейбиз. Ысык клей. Менимче ар бир эле үйдө бар азыр бул нерсе. Ооба. Эң астын чаптап койдуңуз анан. Мындай ручка пайда болот. Роза пайда болуп калды. Азыр меники бул чоңураак болуп калыптыр, бирок. Эми дагы кесебизби? Дагы бир аз эле. Бир аз эле. Эми эмнесин жасаган жатабыз? Заколканын астына. Мындай заколкалар бар азыр. Эмнесин жасап атабыз ошондо? Основа деп коет да, жанагы заколканын немесине, тиги жабыш үчүн. Заколканын астын жаап коюш үчүн экен. Дагы бир жолу биздин көрүүчүлөрдүн эсине салып өтөйүн. Азыр бизде мастер-класс өтүп жатат. Заколка жасап берип жатат, көрсөтүп анын жасалыш ыкмасын. Азыркы маалда болсо ушул заколканын астына аны жаап туруучу кездемени кесип жаткан мезгили. Астын мына бир аз кесип алабыз. Анан ичине киргизип коет экенбиз. Ичине киргизип. Буну да чоптоп чыгабызбы? Бир аз эле мынтип, бир аз кайшыраак болуп калды. Шашып атып. Ооба. Үйдө эми шашпай жасаганда, Ооба, бир аз коозураак болот да. албетте. Заколка билинбей деле калды го ичинде. Ооба, билинбей калат. Темир бар экендиги. Эки жагынан тең заколканы жаап коет экенбиз. Чач кыпчыткычты. Анан Кооздук үчүн мында ар кандай эмелерди кошуп койсо болот. жылтырактарды. Жылтырактарды тоже. Бул кездеменин аты эмне болду экен? Тоже блестящий материал эле деп коет. Асты кадимкидей. Листик кылып кесип алса болот. Сонун экен. Сон жалтылдайт экен тим эле. Мына. Ушундай жалбыракча түрүндө жылтыраган кездемени кесип алдык. Эми Бир жерине мынтип чаптап, жалбырак кылып чаптай экенбиз. мына клейлеп, буларды розочканын астына чаптайбыз. Мындай. Бир аз чоңураак болуп калды розочкам. Болгону мына караңыздарчы, фантазия керек экен. Эң башкы нерсе бул фантазия. Андан соң бардык эле үйдө бар болуш керек, мындай ысык клей керек экен. Кайчы жана бизге керектүү кездемелер. Ооба. Заколка кыздарга өзүңүздөр сатып берсеңер болот. Абдан. Көпкө да жетет. Сынып калбай, тарилип калбай, каалашынча Абдан колдонурса болот. Мисалы үчүн кичинекей бөбөктөргө кичинекей кыздар бар го, башына тагып койсоң ушунчалык сонун көрүнөт да, керемет. Азыркы учурда ар кандай фотосессиялар, ымыркайлар үчүн уюштурулуп жатпайбы? Мына ошолордун баштарына тагып койсо дагы жакшы образ болот экен. Абдан жакшы. Анда сиздин өзүңүздүн өнөрлөрүңүз жөнүндө дагы сүйлөшөлү. Бул жактагы тюрбандар жөнүндө. Тюрбандар кантип жасалат? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Тоже кездемеден жазылат. Бир магазинден алам. Тоже жакшы сапаттуу кездемелерди. Кандай ыкма менен да кыскача айтып өткөндө? Көбүнчө кол менен тигем. Көбүнчө машинка менен да. Ар кандай болуп калышы мүмкүн. Абдан сонун. Анан баланын размерин айтышат. Чендеп анан мен баланы ошо размер менен чендеп жасап берем. Жалаң кичинекей балдар үчүнбү же чоңдор үчүн, айымдар үчүн? Мама дочка деген кылса болот. Мисалы, кызына монда заказ кылышат, анан мамасына мисалы монда повязка. Же эме
тюрбан тоже. Азыр бул ишти сиз мындай өзүңүздүн жекече бизнесиңиз катары кабыл аласызбы? Муну Өзүмө кездемеси. да жагат, как бы жакан жумушум, анан Мына көрүүчүлөр байкасаңыздар, бул кандай десем, Абадок сыяктуу, Абадок сыяктуу жоолукча менен азыркы Айгерим айым тагынып турган жоолуктун кездемеси бир экен. Экөө бир экен, окшош экен. Демек, бир кездемеден тигилген экен. бүт кездемеден негизи үйдө эмне болсо ошо менен жасаса болот да, тиги. Болгону каалоо керек экен. Өзүңүздүн анда кандай десем, бизди көрүп жаткан кожойкелерге болгон каалоо тилегиңизди айтып өтсөңүз. Үйдө отурган бүт апалар, эжелер, энелер негизи Толкунданбаңыз. Сиз түшүнүп жатабыз. Эң биринчи ден соолук баарыңарга каалайм. Үйдө отуруп да ошентип любой мен жаккан эмеңиздер менен жасап алектенсеңиздер болот. Эч качан фантазияда чек жок экен да. Депрессияга түшпөйсүз, мисалы. Кадимкидей эс алат да адам любой эме менен. Абдан жакшы. Анда сизге дагы ийгилик каалайбыз. Рахмат. Өзүңүздүн өнөрүңүз өрчүй берсин, алдыга карай озо берсин. Биз айтып өтөлү биздин көрүүчүлөргө. Бүгүн болсо бизде конокто өз өнөрү менен бөлүшүп, мастер-класс көрсөтүп берген айымыбыз келип отурат. Айгерим айым, сизге чоң рахмат. Дагы келерки эфирлерде көрүшкөнчө дейли. Ал эми биздин эфир алдыга карай улана берет.